Саламатсыздарбы? Жакында эле биз саясаттануучу Табылды Акеров менен 17 жылдын жыйынтыктары жөнүндө сүйлөштүк эле. Эми 18 жылы эмне болушу мүмкүн Кыргызстанда, кандай саясат болот, кантип уланабы мурунку саясат же өзгөрүлөр болобу деп сүйлөшөлү деп чакырдык. Кайрадан Табылды, саламатсыздарбы? Кандай деп ойлойсуңар? Шайлоо алдында Сооронбай Жээнбеков мен Атамбаевдин саясатын уланам деп биликке келди. Ошол саясат улансын деп эл добуш берди, көпчүлүк эл. Ошол саясат уланабы же өзгөрүүлөр болобу? Өзгөрүүлөр боло турган болсо, канчалык, кайсы убакытта болот, башталат? Эми негизи Жээнбековдун биликке келиши менен Кыргызстанда саясатта жаңы нук кетип атат. Себептен буга чейин мисалы үчүн президент күчтүүрөөк болсо, азыр болсо премьердин ролу конституцияда өтө эле күчтүү болуп жазылган. Бирок ошого карабай баары бир Кыргызстанда президенттин ролу чоң болот. Азыр деле саясатта акыркы 2 айдан бери, 1,5 ай 2 айдан бери көрүп атабыз. Президенттин ролу чоңураак болуп атат. Мисалы үчүн Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы жана конфликтти жоюуда президент чоң ролду ойноду. Мисалы үчүн президент Жээнбеков КМШ мамлекеттеринин президенттеринин жолугушуна баратканда Назарбаев менен жолукпайт деп аппараты какшап бүт жакка таратып аткан маалыматты. Президент өзү барып туруп түз эле ошол жерден жолугуп, маселенин чечиле тургандыгын ошол жактан эле кабарлашты да. Анан келгенден кийин премьерди жибербей, биринчи вице-премьерди жиберди дагы, маселенин баарын чечип, тактап, чек ара ачылып, жүктөр өтө баштады да. Мурдактай унаалардын топтолушу жок болуп калды. Ал эми мына караңыз, эми Атамбаевдин учурунда премьер ошол жака тамак уюштуруп, маселени чечишпей, тамак уюштуруп атышты да. Жанына шопурлардын баарына. Атамбаев өзү 1 миллион сом бөлүп берген. Ошонун баарына тамак уюштуруп жүрөт, маселени чечишпей. Сооронбай Жээнбеков келди дагы, барып дароо сүйлөшүп, вице-премьерди жиберип, маселени чечип койдуруп койду. Маселени чечип кол койдуруп, маселени чечип коюшту. Мына. Жөнөкөй эле бир 2-3 күндүн ичинде ушундай окуя болуп кетти. Жээнбеков жазадыбы же Назарбаев жазадыбы? Жок, бул жерде Кыргызстан тарап чыкпаса, маселе чечилмек эмес да. Атамбаевдай барбай койсо. Барбай койсо. Атамбаевдин учурунда эле премьер ошол жерге туруп алып, казандын башына туруп алып, шопурларга тиги тамак жасап жүрмөк да. Ошондой абалга жеткирип коюшту да. Жээнбеков болсо тартынган жок, намыстанган жок. Себептен Кыргызстандын эли үчүн керек бул саясат. Ошондуктан түп-түз барды дагы, сүйлөштү дагы, чечти. Мындайча айтканда, президенттин ролу Кыргызстанда баары бир чоң, жогору боло тургандыгын ушул кадам менен көрсөтүп койду да. Атамбаев айтпадыбы, Путин чечет бул маселени. Путин бизге көмөктөшөт, Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы маселелер чечилет, кайра өзүнүн ордуна келет дебедиби? Антпей эле жаңы шайланган президент 1-2 күнүн ичинде жөн эле чечип койду. Жанагы миллионду азыр издеш керек, каяка кетти. Шопурларга бөлгөн миллион каяка кетти, издеш керек. Канчасы каяка кетти. Анан ошону бөлгөн боюнча бөлүп калганын тытып кетиштиби? Ошону издеш керек азыр. Мына ошондой да. Социал-демократиялык партиянын курултайы эмне үчүн жылды? Декабрдан 15-нде болмок, январдын аягында болот деп кийин айтышты. Ооба, бул жанагы массалык маалымат каражаттарында өтө көп жазышпады. Атамбаев социал-демократиялык партиясына генсек болот экен дагы.
анан кийин мындай өтө жаңы нуктага саясатчыларды алып келип туруп анан парламенттик шайлоого барат экен, партияны шайлоого дайындайт экен деп ушундай аябай жазып эметип атышты. Албетте мен ойлойм Атамбаевка азыр саясатка баруунун кереги жок. Элдин баары жүрөп өтүшөт, азыр Атамбаев саясатка барса Казакстан границаны жабат деп. Социал-демократтар өздөрү ойлонуш керек да, эмне саясат жүргүзүш керек азыр ушул абалда. Жомдош керек деп. Пост Атамбаевский периодда эмне саясат жүргүзүш керек, туурарак депчи. Атамбаевдин азыр саясатка келиши менимче туура эмес. Ким үчүн? Эл үчүнбү? Өзү үчүнчү? Эл үчүн. Өзү үчүн албетте бул туура. Өзү үчүн туура. КСДПКга баары бир. Атамбаев келсе жакшы, Атамбаев келбесе андан жакшы болот. Себептен эле Жээнбеков ал жакта СДПКда бар. Ошого бирок токтоткон да. Жок, тиги Асылбек Шарипович бар да. Бар. Ошондуктан мындайча айтканда КСДПКнын козыры колунда. Эми ошол козырды колдонобу же эски козырды колдонобу бул маселени КСДПК өзү чечиш керек. Бирок туура чечиш керек элдин кызыкчылыгында. Өтүп кеткен президенттин доору бүттү уже. Ошону түшүнүштөрү керек. Эгерде андай болбосо, албетте чатак болушу мүмкүн. КСДПКнын съездин жылып атышы да ошого байланыштуу деп ойлойм. Мындайча айтканда, Атамбаевдин тегереги албетте аны генсек кылып алгысы келет. Мисалы үчүн азыр саясатта сакталып калган кадрлары, жанагы 5-6 кадр коомго өзүн негативдүү көрсөтүп койгон. Булар Атамбаевди генсек кылып алып, өзүнүн баягы орундарын сактап калып, мурдакы саясатты жүргүзүп жүрө бергиси келет да. Бирок бүгүнкү күндөгү талап башка. Бүгүн жаңы кадамдар керек, жаңы урандар керек, жаңы демилгелер керек. Себептен эле Атамбаевдин 6 жылы эмне үчүн ушундай өкүнүчтүү, эч нерсе жылыш байкалбаган болуп Атамбаев мындайча айтканда өтө кейиштүү абалга келип бүттү кызматын. Себептен эле тегерегине бүт демилгесиз эч убакта өмүрүндө демилге бербеген кадрларды чогултуп алган да. Эч убакта мына могу жерди мынандай кылсак коомдун турмушу жакшырат, экономика өнүгөт деп бир Атамбаевка жазып бербеген кадрлар чогулуп алган да. Эң негизги. Анын баарын өзү тандады да. Ооба, өзү күнөөлүү. Бирок ошондойлор чогулуп алган. Анан ошондуктан ушинтип кейиштүү бүттү да. Биз ушул тарыхты, ушул тарыхтан сабак алып, ушуну кайталабаш үчүн аракет кылышыбыз керек азыр. Мисалы үчүн буга өзгөчө КСДПК партиясы караш керек, жакшылап кадрларды, керегисиз кадрларын тескерисинче өздөрү чакырып алыш керек. Себептен эле өлкөгө жаңы президент келди. Жаңыча иштөө, жаңыча демилгелер менен чыккан кадрларды тартыш керек. КСДПК партия булардын түздөн түз милдети. Себептен эле саясий конкуренцияда партия жаңы президент келгенде дал ушундай аракеттениш керек. Анан эски саясатты жүргүзөбүз деп жанагындай генсек деп отурса, анда иш жылбайт. Себептен эле албетте бул мындай тренияларга алып келет. Мисалы үчүн жаңы президенттин демилгелерин генсектин тегереги тескери кылышы мүмкүн, же болбосо бунун баарын тең генсек жасап атат кылышы мүмкүн. Себептен эле биз СССРдин доорун өткөнбүз. Бүт жакшынын баары генсек жасайт, жамандын баары тең андан кийинкилерге тийчү. Мына ушундай нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Анан ошондуктан съезд эмнеге жылды? Себептен эле КСДПКнын ичинде деле мындай активдүү бөлүгү бар. Алар бөлүнүп кетиши мүмкүн. Мындайча ар түрлүү талаштар жүрүп атат. Мындайча айтканда ошо КСДПКнын саясий элитасы мындай
карап атышат. Мындайча айтканда Жээнбеков тарапка колдоп ошонун линиясына өтүү процесстер жүрүп атат да. Ошондуктан партияны лидер качан лидер? Мына Атамбаев генсек болуп келип алып, партияны чачыратып, же болбосо бөлүп жүрсө лидер эмес бул. Же болбосо Жээнбеков деле КСДП партиясын өзү чачайын деген жок да, туурабы? Өзү эметейин деген жок. Бирок тегереги мына ушундай кылып туруп, анан жаңы саясатчылар келет. Жаңы 6 жылдан бери биз булардын жаңы саясатын көрдүк. Эл баары көрдү. Тоюп бүткөн жаңы саясатчыларгачы. Атамбаев 6 жылда жаңы саясатчыларды алып келгенин да көрдүк. Тоюп бүткөн эл. Атамбаевдин деңгээлинде бүт баарын, энергиясын, ресурсун баарын көрүп бүттүк 6 жылда. Ошондуктан азыр жаңы саясатчылар келиш керек дагы. КСДПКдагы ошондой кылып эски жанагындай демилгейсиз кадрларын чакырып алыш керек да, жаңы кадрлар менен толукташтырар керек. 2010-жылы кабыл алынган конституция боюнча бир дагы партия башкарбаш керек, плюрализм болуш керек саясий. Ошон үчүн атайын статья киргизилген, президент болуп шайланган адам кайсы болбосун партиядагы мүчөлүгүн токтотуш керек деп. Ошентип өзү да айткан, туурабы? 1 декабрда инаугурация болгондо, 11-жылы. Бирок кийин 2 жыл өтпөй эле бул менин партиям, бул биздин партия деп эле ошонун мүчөлөрүн дайындай баштаган, дайындалам дегендин баары СДПКга кире баштаган, и аягында мына бир партиянын бийлиги болуп калды. Ушундай саясатты улантып же башка партияларды бийлик бөлүшүү болобу 18-жылы же андан кийинки жылдары? Эми азыр Сооронбай Жээнбеков КСДП партиясынан чыккан. Мындай чыкты же токтотту? То есть мындай токтотту дейм да. Токтотту, мындайча айтканда, ал ушул саясий конкуренцияда арбитр болот. Кадимки эле жанагы футболдо судья тургандай эле ошондой ролду ойнош керек болот да. Эч тарабын эч бир тарапка тартпай. Тигил адам кирип кетпеди. Башкалардын баары башка, жалгыз гана мына биздики туура дегендей болуп. Башкалардын баары башка дандагы жаман жакка өтүп кетти. Башкалардын баары душман. Биз гана элдикпиз дегенге өтүп кетишти да. Мына ушул жер туура эмес болду. Ушунун негизинде жанагындай саясатчылардын баары камалды, Текебаев да камалды. Мына ушуга өтүп кетишти да. Бөлүп жарууга. Бөлүп жаруу, анан өзүдөрү деле жарытып эчтеке көрсөткөн жок элге. Өзүдөрү деле жарытып элди мындай бир багытка бурган жок. Бул эми албетте жанагындай менталдык нерселер менен түшүндүрүлөт. Себептен да Атамбаевдин калыптануу доорун карасаңыз, саясатчы катары деле булар жана жаш кезинде, бала кезинде жана Хрущевдун доору болгон, урандарды аябай километр кылып таштай берген, билесиз да. 80-жылы биз тиги СССРга тиги социализмди куруп коебуз. Коммунизмди куруп коебуз дейт да. Ленин антип айткан эмес. Карл Маркс, Энгельс антип айткан эмес. Хрущев айтып койгон. 80-жыл бир СССРга коммунизмди куруп коебуз деп. Анын ордуна Олимпиада өткөрдү. Ооба. 80-жылга келгенде коммунисттик партия элди каяка алып бараарын билбей калбады. Коммунизм жок, ошондуктан СССР кулап калбады. Коммунизм жок, курган жок, Олимпиада болду. Мына азыркы Атамбаевдикындай да эчтеке жок. Мөөнөт бүттү. Эмне кылыш керек? Көчмөндөр оюнун ойлоп табыш керек. Ошол болуп калды да мына. 21-кылымда биз орто кылымдарга кайтып ошол менен мактанып атабыз. Көчмөндөр оюну бул завершающий бүткөн этабы болуп калды мында. Акыркы аккорд менен бүтүрүп атат да. Ага чейин эмне кылып отурду? Ага чейин ким мешайт этти? Эч ким мешайт эми президент. Баарын баса калып камап койсо болот. Камады. Бирок эчтеке результат жок да. Көрдүңүзбү? Урандар ташталганда, аябай урандар ташталган, демократия кылабыз, мынтебиз, баары менен бөлүштүрөбүз, конкуренция болот партиялардын ортосунда деп. Партиянын ортосунда конкуренция жок, себептен өзү КСДПКнын мүчөсү, өзү КСДПКнын башчысы, өзү баардык кадрларды коет, баардыгын кааласа алып салат.
эч нерсе болгон жок да. Эми ушул өзгөрөбү? Эми мен ойлойм, азыр эми абал таза башка, ошондуктан Жээнбеков да мындай кылдат, аябай кылдат иштеп атат, кадрларды тандаганда, тышкы саясатта дагы өтө кылдат иштеп атат. Менче ошондой болот. Албетте, мисалы үчүн биз Каримовду карабайсызбы? Каримовдун доорун өтө момундай сүрдүү доор да, булчу өтө сүрдүү доор баарыбыз үчүн. Баарыбыз Өзбекстан же Каримовду эстегенде мындай жана түрмөнүн немесин, клеткаларын элестетчүбүз да. Ошол доорго, ошол доордон кийин келген Мирзизоев, карасаңыз, кандай энергия, кандай идея, кандай тиги демилге менен чыгып атат. Көрсөтүп атат. Өтө тез кыймылдаганда карасаңыз, бүгүн Америкада, тиякта, кайра Америкада, Кытайда болуп ушундай эми динамиканы укмуш көрсөтүп атат да. Эми ошону көрүп турган Кыргызстандын эли албетте бүгүн Сооронбай Жээнбековдон да ошону күтөт. И ошондой саясат жүргүзүш керек. Атамбаев жок уже. Эгер андай болбосо, Кыргызстан өзү быкшып кетет. Антен коңшубуз көрсөтүп атат башка саясаттычы. Ошондой көрсөтүш керек да. Коңшунун саясатын көрүп, биздин эл таң берип атат. Кыргызстанда эми ошондой нерсе болуш керек. Мына КСДПКнын милдети ошол. Эгерде булар лидер партиябыз десе, ошондойду көрсөтүп бериш керек Кыргызстанга. Көрсөтө алабы? Көрсөтө алабы? Бул албетте бул жанагы маселе менен тиешелүү да. Булар кадрларды жылдырганда жанагындай демилгечил, мындай жаңы толкундагы, жаңы идеялуу адамдарды жылдырыш керек да. Ага чейин болбойт. Өкмөткө жаштарды коюп кетти. Мына жаңы муун, жаңы саясатчылар, технократтар деп тим эле аябай мактап, ошол өкмөт ошондойбу? Мен Атамбаев ушу коомду жаңыртам, анан мен менен бүт эскилерди алып кетем, бир куржунга салып, анан тиги бу деген анекдоттордун баарына мен каршы чыккам. Сразу бул туура эмес. Себептен бул коомдун өнүгүшүнө жанагы каршы залака келтирет. Себеп дегенде жанагы эски саясатчылар өздөрүнүн өздөрү ресурсу жана энергиясы түгөндө өздөрүнүн өздөрү жок болуп кетет да. Өздөрүнүн өзү эч ким билбей калат, ал коом да билбей калат кантип жок болуп кеткенин. Алар өздөрү эле түшүнүп, өзүнүн бир эмесин мындайча нишасын таап эле өздөрү жок болуп кетет да. Жанагы жаңап келген саясатчылар, алар тиги мурдакы коррупционерлерден да күчтүү коррупционерлер болот. Мынакей Максимдин жери боюнча кандай чатак чыгып атат. Журналистти сотко беребиз деп коркутуп атышат, туурабы? Жазып койгон журналистти. Көрдүңүзбү? Өздөрү жазап, ал жөнүндө айтканыбыз жаман болуп калып атат да. Ооба, ошондой да, мындай. Мындан башка канчасын жазып атышат, ошондой толтура да. Толтура. Себеп дегенде саясатка мындай бирөө алып келбейт да. Мына муну тиги министр коеюн, муну губернатор коеюн, анан булар оңдоп берет депчи. Саясатка ошондой чыгып келаткан балдар келиш керек. Өздөрү чыгыш керек. Конкуренцияны булар өздөрү талкалап чыгып, мындай коомдун өзүн көрсөтүп, коомго бир мындай жанагы эл айтып коет го, сөзгө илинип деп. Ошондой сөзгө илинип калган балдардан анан алып келиш керек да. Мындай алып келип койгон балдар, алар мен патронум бар дейт да. Ал бийликтеби, бийликте эмеспи, аз генсек болуп калса патрону бар да. Анан ошол эл үчүн иштейби? Иштебейт. Эл үчүн иштеген бала бул элдин оозуна алынып, өйдө чыгып келет. Мына ошол балдар эл үчүн иштеп берет. Алардын максаты болот, мен тетиги чокуга жетип, ошол жерден мынандай иштерди бүтүрүп берем эл үчүн деп. Ошол жака оңоло алабы коом? Ошол жака оңолуш үчүн азыр мен ойлойм, мунун баары тең Жээнбековго көз каранды. Жээнбеков өзүнүн кадрларын алып келиш керек. Өзүнүн кадрлары болуш керек. Эң негизги кызматтарда. Ошол кадрлар бирок демилгечил, аябагандай күчтүү, алдыны көрө билген адам болуш керек да.
Атамбаев айтып атат, мен конституцияны өзгөртүп койдум, премьердин кызматын, укуктарын аябагандай чоң кылып койдум деп атат да. Атамбаевдин конституциясы иштедиби азыр? Мына 1,5 айбы канча болду? Иштеген жок. Атамбаев премьер аны көрсөтө алган жок. Иштеген жок, демилге жок бир дагы өкмөттө. Таза коом деп эле жасап атышат, жазып бүтүшпөй атышат. Элге билбей атышат таза коомду кантип беришти. Таза коомду жасып кое турган толтура балдар, кыздар бар. Аларды алышпайт, булар тандап башкаларды алып атышат. Көрдүңүзбү? Ошондой эле берки программада эле 13-17 жылдагы жанагы туруктуу өнүгүү программасы аткарылбай калбадыбы? Ооба. Мындайча айтканда, жаштар деген жанагындай бир тепкичтердин баарын басып өтүп туруп келиш керек да. Анан 3 күн терде турган баланы, 5 күн берде турган баланы алып келип туруп коюп, мынакей мен могу балага тапшырып кеттим өлкөнү, ушул бала силерге жасап берет дегенде жасабайт. Ал мына Жээнбековдун эле өзүнүн жылышын карабайсызбы? Жээнбековдун депутат, губернатор, министр, эмне деп момтип азап тартып отуруп ТТК чыгып атышпайбы? Эмне үчүн жаштарга туп-тура эле түс алып барып туруп Мерседес менен алып барып отургузуп коюш керек. Же самолет менен, истребитель менен алып барып отургузуп коюш керек. Парашют менен түшүрүп коюш керек. Болбойт. Тышкы саясатта кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн же болуш керек? Менче тышкы саясатта чоң өзгөрүүлөр болот. Себеп дегенде мынакей азыр жалаң эле ушу Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы конфликтти чечүүдө канчалык мүмкүнчүлүгү бар экен байкалды. Ошондуктан ойлойм, бирок албетте бизде эң негизги партнер бул Орусия, биз ошол жакты сактап калабыз. Бирок баары бир тышкы саясатта өзгөрүү болот. Мындайча айтканда, мурдакыдай Атамбаевдин доорундай биз корунбай, өзүбүздөн өзүбүз эле, бизге эч ким корунгандай бирдеме эчтеке кылган жок. Жөн эле өзүбүздөн өзүбүз эле корунуп аттык да, батыштан деле коркобуз, Америкадан деле коркобуз. Окуй, булар революцион. Революцион алар кылбайт, тияктан кылат. Түндүктөн кылат. Өздөрү кылат, бирөөлөр менен сүйлөшүп алып. Бирок ошондой бир нерсе болуп атты да. Менче анын кереги жок. Анан жанагы Асылбек Жээнбеков баягы спикер болуп турганда билесиз го, Батыштыга барып, мындай Америкага барып бир топ мына ошондой болуп, мындай динамично. Бирок ошондон кийин токтоп калды. Ошондон токтоп калды. Албетте, анткени президент бар, баягы көп чыгууга, мен турганда деген сыяктуу. Көп чыгууга болбойт, кичине тыйышты, эмнетишти. Бирок мына ушундай мындай эми дүйнө өлкөлөр менен динамикалык негизде алака болуш керек. Дайыма сүйлөшүп, дайыма маселелер менен чыгып, демилгелер менен чыгып. Мисалы үчүн Акаевдин доорун карасаңыз, биз айтабыз, Акаев 14 жыл Кыргызстанды башкарды дейбиз. Бирок санабайлыбы? Кайсы президент 14 жылдын ичинде 4 эл аралык деңгээлдеги, ООНдун деңгээлдеги мындай проектини алып чыккан экен? Чоң эле өлкөлөр аны жасай алган эмес да. Мисалы үчүн айталык, жана Манас 1095. Андан кийин тиги Кыргыз мамлекеттүүлүгү 2200 жылдыгы, Ош 3000, Годгор тоо жылы. 4 ушундай чоң проект, эл аралык деңгээлдеги проектини алып чыгып, анан баягы дүйнөлүк коомчулуктун катышы менен бүтүндөй өлкөлөргө тарап, ушул жерге президенттердин баары келип, же болбосо жанагындай эл аралык валютный фонд, дүйнөлүк банк, Европа банкы жана башка Азия, ошолордун катышуусунда Бишкекте ким өткөрө алат экен? Башка мамлекеттер өткөрө алдыбы? Болгон жок да. Мына ушундай негизде Акаев көрсөттү да ушуну. Ушундай негизде Кыргызстан тышкы саясатты жүргүзсө болот деп көрсөттү. Бул жанагы тарыхка мындай жазылып калды да. Мына мындан кийинки президенттердин баары ошондой негизде көрсөтүш керек жана саясатты. Бул мындай болуп атат да, жана Нариман Төлеев мэр болду шаарга туура.
баарыбыз ыраазыбыз, бүгүнкү күнгө чейин ыраазыбыз, туурабы? Албетте жанагы 7-апрелдеги баягы окуялар кичине андан кийин дагы май айында дагы кичине неме бар. А бирок биз баарыбыз ыраазыбыз Нариман Төлөевке. Шаарды шаар кылды, кадимкидей аракет кылды, кадимкидей жүрдү элдин жанында, өзү кыдырып жүрдү, туурабы? Оңдоп атты. Биз көрүп аттык. Жанагы шаардык кызматтардын баары ошондой иштеп атты. Күжүлдөп иштеп атканын көрчүбүз, туурабы? Паркта кетип барсаң, эртең менен таңында жумушка 8-те кетип барсаң, паркта шыпырып, нетип жүргөндөрдүн баарын көрүп турдук, туурабы? Мындайча айтканда, шаардын мэри иштеди, кызматты ордуна койду. Акаев да ушундай тышкы саясаттын кандай деңгээлде жүргүзсө болот, ушундай кичинекей эле мамлекет кандай деңгээлде жүргүзсө болот экенин көрсөттү да. Мына кийинки президенттердин баары тең ошондой деңгээлде аракеттенгенге умтулуш керек да. Отунбайдын учурунда да тышкы саясат бир топ көтөрүлгөн. Тышкы саясат бир топ көтөрүлгөн, бирок баягы кыска мөөнөт болуп калды, бирок баары бир өтө мындай жакшы деңгээлге көтөрүлгөн да. Эми ошондой негизде мындайча айтканда динамикалык негизде аракеттер болуш керек деп ойлойм. А биздики азыркы мына 6 жылдын ичинде Америка Кошмо Штаттары менен түзүлгөн 93-жылдагы негизги долбоорду денонсация кылып салышты. Анан Манасты чыгарды. Мына мен сизге айтпадым, жана кызмат кылуу президенттерге болбойт. Президент менен президент Атамбаев айтат. Тең сүйлөшүш керек. Тең сүйлөш, тең ата болуш керек да. Атамбаев айтат, биз көз карандыс мамлекет болуп калдык дейт. Көз карандыс мамлекет эмес, сен өзүңдүн кызыкчылыгыңдагы тиги эмени Манас аэропортунда немени чыгарып жүрүп, башка мамлекеттин кызыкчылыгында чыгарып жүрүп атпайсыңбы? Ошол эле нерселер, базалар башка КМШ мамлекеттерине турбайбы? Эмнеге сен чыгарышың керек? Айтпайбы, мен эмнеге чыгарам, баарында турбайбы? Ошол эле базаны тиги Орусия өзүнө көчүрүп алам дебедиби? Ульяновскийге. Анан эмнеге чыгарам дебейби? Биз эмнеге чыгарабыз анда? Деп айтпайбы? Көрдүңүзбү мына? Эч кандай көз карандысыз жөнүндө төмөн болуп калып атат, тигиге жагынайын. Жагынуу саясат жүрүп атпайбы? Жагынуу. Сен мен сага муну ишиңди аткарып берем, сен мени колдоп турасың деп атпайбы? Мына ошондой сиз мени колдоп турасыз деп атпайбы? Мындайча айтканда ошондой да бул. Ошондой нерсе болуп атпайбы? Мына ошондой нерсе болбош керек. Тышкы саясатта тең ата болуш керек. Тең ата. Мисалы үчүн тарыхты деле алалы. Жанагы Султан Бабур таекеси, өзүнүн таекеси. Мына азыркы Өзбекстанды жетектейт да. Анан конокко чакырып туруп, анан ага тиги эми могол деп коет, бирок жанагы кыргыздын кийими деп жазып атат азыркы тарыхчылар. Кийгизип коет да. Анан кийгизбейт, эми тартуу кылат да, мынтип тартуу кылганда алып туруп эле, кийип туруп эле калпакты деле кийип алган башына. Себеп дегенде ага эл керек болгон да. Моголстанда мына кыргыздар күч анан баары тең керек. Анан ошондуктан баягы тартынбай этпей эле бияктагы эл бар. Булардын мага колдоосу керек деп туруп эле кийип алган. Чапанды минтип туруп эле ошол замат биерине неметип туруп эле калпакты кийип эле отуруп, жанында отуруп берген тигин жанында. Бир четте ал да күчтүү да. Аны менен дагы эсептеш керек. Бирок эл да бар, эл да керек деп туруп эле кийип отуруп, эметип 1 саатпы канча саат эми билбейбиз, бирок отурганда. Отуруп барып Индияны башкарган. Кийинчи мындай чыкканда кайра чечип эметип койгон. Элдин көзүнө көрүнүп калды, баары урматтайт. Бизди сыйлаган эме Султан Турбаев ал бул деп. Көрдүңүзбү? Мына ошентип туруп анан минтип Афганистанга барып, анан Индияга килейген мамлекет. Улуу моголдор мамлекетин түзүп атпайбы? Биздин экс-президент болсо, качан чыкса эле элди силер мындайсыңар, силер тигиндейсиңер деп бул СССРдан калган. Мен айтып атпайм, менталдуулук өтө күчтүү ролду ойнойт да. СССРдан калган.
Атамбаев мага караганда, сизге караганда бул эмеге жакын да, жанагы репрессия дооруна. Бул репрессиядан калган нерселер да. Душман табыш керек элдин ичинен. Ким душман? Мына душман, Текебаев душман, тиги душман, бул душман. Атамекен душман. 3 депутатына кылмыш ишин атып коюшту. Атамекен душман деп ушинтип душман табуу. Бул негизи бул жанагы Сталиндин эмеси, саясаты. Экинчиси тиги Гитлердин саясаты. Гитлер да еврейлерди душман тутканда, кайда барбасын еврейлерди издеп жүрүшкөн, туура. Бизде болсо, СССРда өзүнүн элин өзү душман тутканда, бөлүп, өзүнүн элин эл душманысың деп ата берген. Эл душманын айтматтын атасын. Эл душманы деп атып атышпайбы баарын, туура. Азыр мынакей ата бейит кылып, тинтип, эме кылып, мазар кылып, элдин баары барып ошол жерде эметип атышат. Мына ошондой да ушул саясат жүрдү. Коопсуздук кызматы да, прокуратура да ушуну коштоп беришти. Аппарат президента ушунун башында туруп коштоп турушту. Маалыматтар массалык маалыматына чыгарып атты, элдин баарын жамандап атышты. Бул ошол репрессия саясаты. Ошол репрессия доорунда элдик душмандарды издөө саясаты. Мына ошол нарынга ошол нарындык Аликбек Жашенкулов уу салган жатат деп атпайбы? Эл душманы кылып атышат. Көрдүңүзбү? Ошол мындайча айтканда коопсуздук кызматы ошонун башында тургандар репрессиялык саясатты атайын алып алып окуп, эмнеден чыккан кандай изилдеп туруп анан жасап атышат да. Анткени идея жок да. Идея жок, эмне кылат? Ошол жактан алып туруп жасады. Гитлердин немесин алып туруп, ошолорду окуп туруп жасашты. Ошентип баарын камашты да. Ошондой. Бийликти мынантип күчтөнтүш керек турбайбы? Ушинтип күчтөнтүп, ушинтип кармап туруш керек турбайбы деп, ошол репрессия доорун алып туруп бизге тартуулап беришти да. Жанагы коррупция менен күрөштү карабайсызбы? Коррупция менен күрөштү мен эл менен жолугуп неметсем, жаш балдар чыгып айтып атышты да. Талдыбайке, сиз айтып коюңузчу, Атамбаевга жеткирип коюңузчу. Мен дейт, мына Ысык көлдө мынандай начальник эме башкармачылыктын башчысы болчумун, тиги жерде мындай отделдин башчысы болчумун. Бирок өзүм ыктыяр менен жазып бердим дейт. Коррупция саясаты жүргөндө ыктыяр менен. Себептен эле менин начальник мени камап коё тургандай дейт да, баарыбыз коркобуз дейт. Бирөөбүздү эптеп бирөөнү каматыш керек болуп атпайбы? Булар издеп атат. План сыяктуу. План сыяктуу, жана репрессия доорундагы план сыяктуудай да. Ошого мен өзүм жазып берип, эметип үйгө келип эле кой кайтарып атам дейт. Өмүр бою бир 30-40ка чыккан балдар кой кайтарып калбады үйүнө келип. Мал кайтарып калды. Кутулуш үчүн. Жок, камалып кетпеш үчүн. Ошондон жана зам министр орун басары культура маданияттын ким эле? Эсимде жок. Камалып барып чыкты го. Айтпадыбы, мени жалган камап коюшту, анан тиги буда отуруп анан чыгып эметти го. Мына ошондой болду да. Ошондойлор. Анан мен гезиттерге жаздым, мына ушундай саясат, коррупция менен күрөш эмес, бул подстава менен баарын камап атышат деп. Чынына менталдуу түрдө кыргыздар бири-бирин сатпайт, акчасын берип атса да сатпайт да, айтпайт да. Мен барып эртең тетиге акча берем, тетеде жеримди бүтүрүп берет деп келип жана следовательге же прокуратурага айтпайт да. Бул подстава менен жасап атышпайбы баарын? Мына ошондой саясат жүрдү да. Мына ошондой саясат менен баарын камашты, эмнечти, жана Мет академиядагы киши эмнеге өлдү? Мына ошондой саясаттан өлдү. Адамдардын тагдырына мындай балта чаап эметип атышпайбы? Мына эмени караңыз. ГКИМБ 3 чоң мындай этаждуу үйлөрдү салып берди, туура? Гранттын негизинде экенин биз Атамбаевдин кызматы тапшырылып, жанагы кетер деп билдик. МВД, ГКНБ ошолордун баарына чыгарачыларга грантты жөн эле бербейт да. Эмне үчүн 6 жылдан бери Кыргызстан террористтик өлкө деп берип атышты? Террористтер чыгып ар кайсы жерден эметип, жана түрмөдөн зектерди качырып, баарын атып салып,
ошолордун канунун негизинде курулушу мүмкүн да. Себептен грантка жазат да, бизде момундай терроризм жаман, а эми биздин кызматкерлерибиз тиги үйсүз жүрөт, үйүн карай албайт, балдары ачка, мына үй керек деп ошентип туруп анан грант тап келишип туруп анан аларга эметип туруп анан мамлекетте аларга кайтартып атпайбы бийликти. Мына силерге үй берип атабыз, 3 жолу үй куюп бердик, кайтаргыла бизди деген саясатта кайтартып атышат. Мугалимдер үчүн, врачтар үчүн андай үйлөр. А мугалимдерге, врачтарга үй эмес, айлыгы көтөрүлгөн жок да. Айлыгы көтөрүлгөн жок. 3 эсе же 5 эсе көтөрүлдү айтты го Брюссельге барганда Атамбаев. Бирок мына кана эчтеке жок да. Мындайча айтканда Хрущевдун учурунда андай ураандар келип, булар эски доордогу СССРдагы немен саясаттын баарын окуп, үйрөнүп, анан ошону элге эметти десек болот да. Бизди убактыңар бүтүп калды деп атышат. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Суроолорго жооп берип, биздин конокто бүгүн саясаттануучу Табылды Акиров болду. Биз буга чейинки маекте 2017-жылдын жыйынтыктары жөнүндө сүйлөштүк эле. Азыр болсо 18-жылы кандай жылыштар болуш керек, каяка көңүл буруш керек деген теманын айланасында сүйлөштүк. Рахмат чоң. Саламатта калыңыздар.